ар эфир сайын жүрөктөрүбүз башкача толкунданып, кыжалатчылык болуп жаткан убагы. Анткени 5 чыгарылыштан кийин 3-чү сезонго ким калат, ким кетет дегендей эле биз катышуучулардын жарымы менен коштошконго туура келет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ар дайым сиздердин оюңуздарды сыйлап, добуш берүүгө да сиздер менен жалпы чечим чыгарганга аракет кылабыз. Бул жолкусун 3-чү сезонго сиз кайсы катышуучу калсын дейсиз? Ошону дагы комментарийге калтырып кеткени унутпаңыз. Ал эми 1-чи сезондо биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири Анжелика Кайратовна жана мен баш болуп, биз 1-чи сезондун 2 катышуучуну сактап калганбыз. Бирөөсү Айыма болсо, бирөөсү мен Мунарбекти сактап калган десем болот. Дал ошондой сыяктуу эле 2-чи сезонго эми бизде биз жолуктук долбоорунун дагы бир негиздөөчүлөрүнүн бири НТС телеканалдагы бир катышуучуну сактап калганга укугу бар. Ошондуктан чамдаңыздар. Сизге кайсы катышуучу жагат? Ошол жөнүндө көбүрөөк комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Бүгүнкү жаңылыктардан кичине мен сиздерге анонс кылып айтып берейин. Гүлизага акыркы убакта жеңиш деген мырза келип, өзгөчө ал жакта күтүлбөгөн эмоциялар болуп кетти. Азыркы убакта Гүлиза, ошол эле убакта Гүлиза менен жеңиш мырзанын мамилеси токтогон. Гүлиза айым өзүн дагы да болсо талапкерин күтүп жатат. Жана ошондой эле Шерболот күтүлбөгөн жерден Элизага сөз айтып, чайга чакырды эле. Эми экөөнүн кезигүүсүнөн эмне күтүүгө болот? Чындап Шерболот адылдан өтүп мамиле кылдыбы? Аны чогуу болобуз. Ал эми Арген менен Гүлнур бүгүн 2 башка жакта отуруп калыптыр. Анда экранга жакын келип бериңиздер, биз баштадык. Мен ар дайым апамдын чайын ичем. Анткени кыргыз эли эзелтиден чайга маани берип келишкен. Ар бир үйдө жайылган дасторкондо бир гана чай турат. Ал эми акыркы убакта апамдын чайы биз жолуктук долбооруна демөөрчү болуп киргендерден бери биздин тааныштарыбыз, көрүүчүлөрүбүздүн көбү апамдын чайын ичип атканын айтышты. Биз буга сүйүнүп, ошолор менен бирге дагы чай ичкенге насип этсин деп, мен азыркы убакта жалгыз ичип коеюн. Кол чабуулар болсун. Чындыгында даамы өтө адамды суктандырат. Апамдын чайы азыркы убакта 7 областта тарап жаткан убагы, сатылып жаткан убагы. Сиз дагы биз жолуктук долбоорун жөн көрбөй, апамдын чайын ичип көрүңүз. Биз жолуктук долбоорунда акыркы убакта Шерболот мырза чайга чакырууну сунуштадыңыз эле. Ошондон бери кандай кадамдар болуп атат? Азыркы убакта мамилеңиздер кандай уланып жатат? Саламатсыздарбы? Биринчиден баары катышуучулар, Канат мырза. Биздин жолугушуу болду, жолугушууга чакырдым. Сүйлөштүк, жакшы, баары ойдогудай эле болуп жатты. Негизи. Ошол биздин жолугушуудан дагы биз видео тартканбыз. Ошол видеосуга күбө болуп койсоңуздар. Махабатка бирге жетүүчү жылуу сезимдерди бирге сезүүчү менин издегеним сенден табылганда сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн биз жолуктук сүйүүгө биз жолуктук көтөргөн экөөбүздү сагындырган биз жолуктук сүйүүгө биз жолуктук. Бүгүн балык жеген элек абдан сонун бергүсүш менен жаңачылыктыр. Мага сөз берди и вот алып келди. Молодцы, сөзүңүздү кырмадыңыз. Дам бир сөз бергенсиз, ошону кылыш керекпиз. Ошо погода сонун экен, Да. жагып атабы? Жарко, Жарко, ошо жаксасын болуп. зато өзүнүн тешек сүрөт. Конечно. Вот могу жакта живой балыктар бар экен.
Ошол вообще баары сон, баары жакшы. Жүрөк бирдей согуп айлансын бир адамга. И так красивая, не надо. Баракелде. Демек, Шерболот мырза сөзүнө турган экен да, Аракет кылдык, колдон келишинче эле. Барып, жолугуп, көңүлдүү күн өткөрүп, дагы эле жакшы сонун сүйлөшөбүз. Бар ойдогудай эле. Суроолор болсо. Элиза кандай болот? Шерболот мырза мындай кандай мамиле кылып атат, жагып атабы мамилеси же түшүнүксүз болуп атабы дагы деле? Биринчисинде мен баары жамандашты да аны. Анан чын жандан таанышсаң жакшы эле адам экен. Көңүлү ачык, ичиде эмне болсо ошону айтат экен. Анан сөзүн кармайт экен. Бирок экөөбүз бири-бирибизге туура келбейт экенбиз. Как друзья биз сонун сөз табат экенбиз. Не күлүп атсыздар, илип атсыздар деле. Экөө эки жолго түшүп атат. Ошол экөөбүз сүйлөшүп отурдук, анан кийин Эки жолдо эле жүрө берет. Микрофонго айта алчы Нарбек. Бирдеке болсо. Сүйлөшүп чечиштик, башка кылдык. Анан кийин мындай байкап көрсөкчү, мындай достуктан сүйүү темасын өтүш бир аз башкачараак болду. Мен үчүн дагы, Элиза үчүн дагы. Анан кийин сүйүү теманы көрө алган жокпуз да. Ушундай сонун сүйлөшсөк дагы, баягы жылдыз бири-бирине келишсе дагы, бирок баягы сүйүү деген башка нерсе экен да. Анан кийин баягы аны достукка путайт этпеш керек экен. Биздин мамилебиз ошол тааныш дос аркылуу эле абдан сонун жайында болот экен. Анан сүйүү темасына өтүш мен көрө алган жокмун, бул да көрө алган жок. Аракет кылып көрдүк, баягы ичиңде нерсе баары жашынып жатпайт экен да. Аны чыгарыш керек. Сезим, туура Мунарбек айтты. Саламатсыздарбы? Канат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен азыр эмнени көрө албай атабыз десең Шерболот? Сүйүүнү. Сен өзү Элизаны жакшы көрбөй атасың, каяктан сүйүүнү көрөсүң? Эми мен могу свиданияда видеоңо айтайын деп атам, мына. айта бер. Мына биринчиси бизе салып жүргөндө видео экен. Экинчиси дагы бизе салып жүргөндө. Азыр элдин баары ойлоп атты, могу балыкты Шерболот алып берди деп. Неге мындай? Мен бир суроо берим келип атат. Бул мейли буларчы. Неге Элизаны өзүн чакырып мындай свидание кылган жоксуңар? Мен ошол күнү ошол нерсе таң калтырып атат да меничи. Сен ар дайым бир жерден чыккан жакшы көрөсүң, аны туруп турсаң. Жанагыда биз Элиза экөөбүз ал нерсени бир күн эрте барабыз деп пландаганбыз да, бирок Элиза жумушум бар, бүгүн кеч болуп калат экен да, эртең обедте барабыз деп Элиза мага айтты. Хорошо деп мен себеби ага чейин эле айткан болчумун, буга хорошо барып келели, мен булга айткам, өзүм сунуш кылгам, балык жеп келбейлиби депчи. Бир күн мурда эле. Анан ошол күнү бул жумуштардан такыр бошогон жок, еще кеч болуп калды. Анан кийин да эртең барабыз дегендиктен, хорошо анда эртең баралы дедим. Анан эртеси күнү мен Элизаны алып кеткен ошол жумуш жагына бардым дагы, ошол жактан дальше кетмекпиз. Бирок ал жерде Мунарбек, Адылдар да бар экен, анан кийин чогуу барып калдык да. Ээрчип алышты булар, Ээрчип алышты. Эсепти ким төлөдү ошондо? Эсепти балдар төлөдүк. Балдар төлөдүңөр, Элизаныкына балдар төлөп койду да деле. Элизаныкын эми ал жерде эми бир компания барып калдык да. Ал жактан келгенден кийин өзүчө киного деле бардык. Өзүнчө бардыңар? Ооба. Киного деле бардык, гүл айтеттик бир аз көчөлөп. Жакшы дос боло алат экенсиңер, Ооба, бирок сүйүү темасына чыгыш көз жеткен жок. Жо, мен да толуктап сүйлөп коеюнчу. Мындай сүйүүгө көзүң жетеби сенин өзү? Мен ошону билгим келип атат да мындай. Тиги менен сүйлөшкөндө деле сүйүүгө көзүң жеткен жок, бул менен сүйлөшкөндө деле көзүң жеткен жок. Негизи сенде аракет болбой атат да, Шерболот, мындай моюнга алыш керек да. Такыр аракетти көрбөй элек да. Ал аракетти сен көрбөй. Адыл, сен билесиң, бул алдыбызда турган мотоциклдар Японияныкы. Билем, бул деген дүйнө жүзүндө эң көп сатылган мотоциклдардын бири. Туура. Орто Азия боюнча бир гана Кыргызстанда Honda Bike мотоциклдер бизде, урматтуу достор. Мына монун битин караңыздар. Могул мисалы 70 CD деп коет, 70 кубта, бунун баасы болгону 76 000 сом. Ал эми мону караңыздар,
мына витти көрдүңүздөр да, бул 100 куб, бунун баасы болгону 89.500 сом. Ал эми бул 120 куб кару көрүп атасыздар да, витти, мына полный железный японский это. Ал эми бунун баасы 111.000 сом. Ал эми өтө спортивный сүйүүчүлөр үчүн бул 150 куб, бунун баасы 203.000 сом. Силер бир нерсени билбей атасыңар, мына физиолог долбоорунун 2 жашы айтып коеюн. Акчасы жетпеген адамдар ушундай сонун мотоциклдерди рассрочкага алса болот. Бизде билесизби, Эко Ислам банк аркылуу 2 жылга чейин бир гана паспортун берип гана рассрочкага ала алат. Ал эми биздин магазиндер Бишкек шаарында, Ош шаарында жайгашкан. Эгерде сиз Баткенде жалгап болсоңуз, Ошко барыңыз, эгерде Көлдө табас болсоңуз, Бишкекке келиңиздер. Билдиңерби? Билдик, Түшүндүңөрбү? түшүндүк. Эми түшүнсөңөр, бул жака тургула дагы бактылуу болгула, бир Honda байк сатып алгыла. Урматтуу физиологдук долбоорунун көрүүчүлөрү, биздин да бизнесибизди колдоп ушул мотоциклдерди алып айдап койсоңуздар, биз да сиздер үчүн кызмат кылганыбызга ыраазы болуп калабыз. Honda байк KG Кыргызстан үчүн кызматта. Анан Адылга, Адыл экөөбүз айтып атасың эрчи болду деп. Биз самом деле силерди алып барбадыкпы? Жок. Биз бул жерде Элиз экөөбүздүн Адылда сүйлөп койсунчу болчу. мейле. Мен просто ошол жерге силер барып калгандан кийин, силер кала бергиле деш мага айтыш кыйын да. Ал жакта деген Мунарбек чакырды го. Мунарбек келди, Мунарбек мени чакырды. Жүргүлө баскылап Элиз экөөбүз чакырды, баскылап балык жейбиз деп. Анан сен келип бизге кошулдуң. Элиз айтчы. Сен эң аягында келип кошулдуң бизге. Элиз айтчы. Коргочу мени деп. Жок. Мындай эки бала туруп алып mo жерде жемелегенге устарак экен да, бирок бул нерсе буларга чейинки сунуш да. Мен Мунарбек менен ага чейин телефондо сүйлөшкөндө, Мунарбек айтканда, мен ошол жака бардым деп. Мен ошондо Мунарбекке айткам, мен да Элиза менен жолугушум керек эле деп. Себеби булар бир жерде экен, ошол жака бардык биз. Жок, ага мейли, просто сен отдельно барып, отдельно видео тартсаң болмок деп атат. Биз менен барып ошону эле чыгарып койбойт деп атат. Короче, бул жерде могундай болду. Биринчи Шерболот байке мага айтты, барып балык жеп келейик деди. Анан сиздер келдиңиздер. Анан сиз дагы после работы барып балык жебейлиби дедиңиз. Давайте вместе деп мен айттым ортодон. Ошондой эле болду. Мен бул Жок, мейли, аны жедиңер, мейли. Туттурсаң эми. Бул жерде Элизаны мен жумуштан чыктым дегенден кийин хорошо мен баратам дедим да. Анан кийин именно ушундай нерсе түзүлбөсүн деп мен Элизага айттым да, заранее, может чуть берирээк, хотя политек жакка чейин келип тура аласың, мен ошол алып кетейин десем анан кийин күн ысык, бул жака келиңиз деди. Элиза Шерболот менен свиданияга барарыңызды билип туруп, буларга эмнеге макул болдуңуз? Мен бүгүн жолугушум бар эле, биз жеке барышыбыз керек, силер менен башка күнү олтуралы деп айтсаңыз деле. Жок, ошодо если негизи жеке свиданияга барсаңар, биз Адыл экөөбүз чачып кала эмеспиз. Биз свиданияга кетип атабыз десеңер, биз кала бермекпиз жөн эле. Балык жешинде барып атсыңар да. Эмесе болуп атат да. Тактык эместиги болуп калып атат. Чаташтырып коюп барын. Одновременно и свидание, одновременно чогулуп отурса деле болот. Что-то такого. Зато после этого одновременно дегенде сен үчөөбүз менен бир жүрүп коюп атасың, ошол жер болуп атат да. Мен ошол жерде деле айттым Элизага, муну экөөбүз отдельно келсек деле болмок десем, анан кийин Элиза айтты, что мисалы башка катышуучулар деле талапкер менен жолукканда катышуучулардан бир экөө тартканы же бир нерсе кылганы деле чогуу барып калышат, так что ничего страшного деп айтты Элиза. Мен айтып кетсем болобу? Саламатсызбы, Канат беке? Негизи баягы күнкү эфирден бери Шерболотто аябай эле эме кылып атасыңар да, акчаңар жетпейт же канча акча табасың же мисалы мындай жолугушуу кылбадыңар депчи. Негизи ар ким өзү билет ар кандай жолугушуудан. Бул жерде айтат элем да, мисалы эгерде мен Арген менен мисалы талапкерин көрөм да жолугушуудачы Канат беке. Эгерде талапкерин көрөм, экөө отурганын көргөндө мен акырын кетип калам да, бул жерде ашыкча экенин билипчи. Ошон үчүн силер эмнеге анда өзүңөр кетип калган жоксуңар? Биз ал жакта экөөбүз свидание кылат экенин вообще билген жокпуз. Экөө жүргөндө деген биз биринчи келгенбиз. Анан кийин келип Шерболот бизге кошулуп атат. Мени деген мен бошобой үйгө кетем десем болбой, Мунарбек бас балык жеп келебиз, кечке эле күнүгө эле жолугуп аттык беле деп, Мунарбек мени ээрчитип кетип калды. Ошентип чогуу бардык ал жака. Биз ал жакта иштеп атканбыз. Элиза экөөбүз чогуу иштейбиз го. Эме, магазинде реклама кылып. Ошол жакта иштеп атканда эле биринчи Мунарбек келди, анын аркасынан Шерболот келди. Болду, ошо чогуу кетип калдык төртөөбүз. Хорошо, түшүндүк. Мунарбек мырза, сиз акыркы күндөр Элизайымдын жанынан чыкпай калдыңыз. Тоодо да жанынан чыккан жоксуз. Шерболоттун көзүнчө. Ошондо жокко айтып кетсеңиз. Балыкка да чогуу балыкка барып калыптырсыз? Ошондой бекен, э? Аябай жаман болгон турбайбы силерже? Мунарбек Гребелкада да что-то бат-баттан эле чогуу болуп калдыңар. Мерим деп жүрөм, Элизайымга секирип кеткенсиз го.
Ошо секирген боюнча айта кетейин анда. Негизи Элиза мени байке деп сыйлайт. Менин карындашым деп коем болду. Андан башка экөөбүз жакындашканга желание жок деп коела. Карындаштарыңыз көбөйүп баратат жото эфирде аябай эле. Анан Карындаштарым. аябай кое туруңуз. Шерболотту айтып атасыз. Сен канчосуна сүйүң ачылбайт, канчосуна отказ кылып жүрө бересиң деп. Сиздики канча болду отказдарыңыз? Меники бир 15 болуп калды окшойт. Жөн жооп беребиз Мунарбек, Айсул эже урматташ керек, сыйлаш керек. Жок, эми туура эмес эле суроолорду берип атат дейм. Канча болду? Туура эле суроо берип атат. Мен мисалы үчүн Шерболоттон көргөн нерсемди айтып атам да. Мындай да, мисалы мен сенден көргөн нерселерим бар болушу мүмкүн. Сен мага айтып атасың, бирок сенчи мындай өзүң башың бир карап туруп анан сүйлөсөң? Айт ошо, мен өзүм башым азыр сенден угайын, айт. Жок, мен сен башың, сен өзүң прекрасно билесиң да. Өзүң төң бир кара дагы анан кийин сүйлө. Жок, биякта элдер вопрос коюп атат. Айтпайсыңбы ошо мен төмдө эмне турат? Кайсыны? Саламатсыздар, Канат мырза, саламатсызбы? Бул жерде бардыгын айткым келип атат. Шерболот эчтеке кылбай атат дегендечи, биз Элиза экөөбүз уже азыр аябай эле жакын сүйлөшүп калдык. Эфирге келгенде Элиза экөөбүз бирге жүрүп да калдык, эфир сыртында дагы. Элизанын айтышынча, жана биз экөөбүз турганда Шерболоттун дагы бир кылыгы мага аябай жакты да. Например, элдер айтып атпайбы, сүйлөшпөй калдыңар, болду бири-бириңердин бетиңерди карабагыла деп сүйлөшүп койсоң башкача ойлоп. Бүгүн карасам Шерболот өзүнүн колу менен клубника в шоколаде жасап келиптир. Өзү жасап Элизага алып келип, анан кийин айтып атат, клубника в шоколаде жасадым, буну мерип кетти. Балким буну жебесең, килограммдап дагы обычный эле жууп алып келиптир. Экөөм бирөөсүн тандап жээ деп. Көңүлүн карап жүрөт, магазинге кетип атса да всегда комплименттерди айтып атат. Мындай кылып туруп, молодец дейсиң да. Ошондо сизге да көңүл буруп жетишип атат кайра? Жок, мага эмес. Сизге мамилеси кандай? Мисалы экөөңүздөр сүйлөшпөй алдыңыздар да. Биздики кандай айтсак, азыр эфирде чогуу отурганчы, типа кандай жакшы деп бири-бирибизге кызганыч жок. Наоборот, Элизага айтып атам, "Блин, Элиза молодец, он так делает. Давай" десе, Элиза деле мынтип айтып калат. "Блин, көңүлүмө карап атат, ушундай кылып берип атат" деп. Бул жерде мындай экөөбүздүкү бир жерде отурганчы эле саламыбыз түз болгон ошол. Молодец, атак Шерболот. Мен азыр мээримге айтып кетким келип атат да ушул жерденчи. Баягы күнү эле Шерболот мындай экен, тигиндей экен, дал эми азыр молодец Шерболот дегенди бул кандай түшүнсөк болот? Жок, ал убакытта, например, ал кезде экөөбүз тууралуу сөз болгон, чынбы? Экөөбүз кезде болгондо, балким мен менен болбогон нерсе Элизага сезим ачылып атат. Кимге сезим ачылса да бири-бирибизге бакыт каалап эле отурганыбыз туура го дейм. Ушундай беле. Просто меримге кылбаган нерселерди Элизага кылып эме кылып атат экен, ошон үчүн молодец деп атат. Анан эме Сүйлөсүн, мерим бериңиз. Анан мен дагы мурдагы эфирде көрүп калдым да, баардыгыңар эле Шерболот байкеге асылып, канча табасың, тиги бу больницасына апарганга акчаң жетеби, же болбосо докторго барганга акчаң жетеби деп эме кылып салыптыр да. Негизги бул эме вниманияда только акча жактан түшүнбөш керек да. Жылуу сөз, мелочь нерселер кыздын көңүлүн алат да. Шерболотто акча деле бар, колунда эле бар бала. Жок, мен Шерболот байкенин акчасы жок деген нерсе деген жерим жок. Кээ бирки катышуучулар ошого келтирип коюптур да. Мисалы састраны караганда боророй турган бала эмес да. Просто айрымдар мисалы баягы көңүлүн тапканды билбестен акчасын көрөт да. Ошо да. Ошону кыла албагандар ошол сөздү келип айтып атат да бул жердечи. Просто састраны караганда ошондой көрүнөт экен да. Мисалы сен аз табасың, мен сенден көп табам дегендей болуп кетиптир да. Мен азыр Нурсеитке кайра суроо берейинчи. Нурсейт, кээ бир катышуучулар ушул акчасы жок деген нерсеге алып келип такаптыр деп айтып атасың да. Азыр мен Шерболотко мен эле сүйлөп атам да. Шерболотто мен акчаң жок же бир нерсе деген жокму? Мен болгону мындай экөөңөр эмнеге отдельно жолуктуңарбы, өзүнчө чакырган жоксуңбу деген гана суроо бердим. Жок, мен. Азыр сен кээ бир катышуучулар акчасы жок деп айтып атпайсыңбы? Катышуучулар эмес, ошо катышуучу деп өзүн айтпайсыңбы? Кандай дейсиң? Ким ошо? Ошо жок, ал адам өзү эле билип атат, сиз эмессиз да, туурабы? Жок, докторго деп, больницага деп, ал өзү эле түшүнүп отурат ал нерсеничи. Просто эми айтканым мен Шерболотмун, сен акчаң жок деп айткан жокмун ал жакта. Мен сен акчаң жок деген жоксуң деген жерим жок. Мен сенин сөзүңдү айтып атамын. Сен айтып аткан сөзүң ошол нерсеге алып барып атат. Дагы бир жолу көрүп барам. Мен көрдүм. Жок, мен дагы бир жолу көргөндө айттым эфирден. Доктор, сен жок, эфирден точно эмне деп айттым, ошону айт. Акчаң жетеби ухаживать этиш үчүн акчаң жетеби деп айттым. Таксисине, докторуна акча беришим керек деп. Сен кайра көрүп окшойсуң, Адыл? Жетеби деген жокмун мен. Анан канча акча табасың деп, бул ухаживать этиш үчүн көбүрөөк акча керек деп. Канча акча табасың? Балким сен көп табарсың Шерболот байкеденчи, балким.
бирокчу баардык нерсени акчага келип теңебеш керек. Ар бир адамдычы өзүндөй көрүш керек да, акчасы барбы, акчасы жокпу, кандай адам болсо дагы. Ошо менин айтканым сен ошондой түшүндүң, булар да ошондой түшүндү, сен башкача түшүндүң да болду да. Жок, мен эмес, баардыгы эле ошондой түшүндү, Адыл. Мен эмес, баардыгы. Сен айткан сөзүң деле ошондой болду да. Мейли, сага ошол суроону берейинчи, сен айына канча акча табасың? Айынабы? Айына канча акча табасың? 100 000 сом табам. Иә. 100 000 сом табам. Молодец, 100 000 табат экенсиң. Эми балким Шерболот байке андан көбүрөөк табат. Андан көп таба берсин. Ошо да. Андан көп таба берсин. Адамды баспай. Мен Шерболот аз акча табасың деп айткан жокмун. Сен ошол нерсеге жеткирип келдиң да, сен эфирди кайра көрүп туруп ойлонуп көрсөң, өзүң мындай адекваттуу эле баласың го. Мындай сөйлөгөн сөзүңдү кайрадан өзүң карап туруп ойлонуп көрсөң, сен алып келген нерсең ошол нерсе болот. Сен балким акчаң жетпейт го, Элизаны ухаживать эткенге, мына мен акчам жетет дегендей кылып койгонсуң. Бул менин оюм. Мен ал жакта жеткизейин деген оюм, сен көп внимание кылышың керек. Көп внимание деген бүт бар келип эле акча. Жок, бүт бар келип эле акчага такалат да. Кофе алып берсең акча төлөйсүң, туурабы? Кандай дейсиң? Кофе алып берсең акчага алып бересиң да. Шоколад алып берсең акчага алып бересиң. Ал эми ал үчүн көп акча керекпи? Жок, эми мындай болду окшойт да. Кофени 100 сомго аласың, шоколадты 100 сомго аласың, туурабы? 200 сом эле акча. Ошо да акча да. Сен болсо канча акча табасың деп жеке жагына кирбей эле койсоң жакшы деп ойлойм да. Балким сен көп табасың, бирок адамды кичине басытпай сүйлөйлү. Сен көп таптың, турсаңар эми. Сен көп таптың, сен аз табасың эмес. Ал жакта андай сөз болгон эмес. Сен кайра көрсөң, мен көп табам дегендей эле кылып коюпсуң. Мен ошол жерде болгондо Шерболот жакты жактап, мен азыр уже ошол жерде көрүп турупчу, мен со стороны ошо эфирди көрүп отуруп, мен мисалы намысыма тийип кетти да, мындай чоң эле байке, өзүнө чоң байке, анан кийин канча акча табасың, тиги бу деп. Билбейм, өзүң кандай дейсиң, билбейм. Эми бул жерде просточу, Адыл эми Элиза менен жүргөндөчү туруптурчу. Бир сүйлөп коеюнчу, кандай туруп турсаң, мен баштадым го мен. Мен баштадым сенден биринчи. Эми Адылдын айтканы жанагыда Элиза менен буга чейин мамилеси болду да. Анан кийин кандай расход кылат, кантип внимание кылат, бул менден көрүп билди да. Анан ошону эле имейт этип эле айтты окшойт, канча акча иштейсиң депчи. Бирок бул көңүлүн табууга же бир нерсе кылууга мен ойлойм, мен эмес баары эле 90% ойлойт. Бул акча деле бул керектүү нерсе, бирок ошол нерсе гана такалып калбайт да. Ошол нерсечи. Балким сен көп иштейсиң, балким мен көп иштейм, ал эми өзүбүзгө гана известно. Анан кийин сен сурооңду эле мен туура эле түшүнүп, ошондо туура эле жооп бердим. Ошондуктан мындай ошондой темаларга мындай азыраак эле көңүл буруп койсок мындан кийин. Эми мен сүйлөп коеюнчу. Туура түшүндүк, Адыл акча менен любой нерсени чечет экен, а Шерболот эч нерсе менен чечпейт экен. Акча жок эле мындай сөз менен алдашты билет экен да. Эми мен ушундай эле түшүндүм да. Если макул сөз менен деле жакшы болгондо азыр мамиле курулмак. Бул жерде мамиле курулбай эле, наоборот мамиле ажырап атат да. Бул жерде акча ни бир чом, сен акча табасыңбы, таппайсыңбы, акча менен бир нерсе кыласыңбы, ада деле эмес. Главный косяк өзүңдө болуп атат бул жерде. Кайсы косяк? Өзүңдө болуп атат да, мындай сүйлөшө албай атасың да мындай. Мен Мунарбек, отличие от тебя мен жакшы эле сүйлөшкөндү билемин. Мага андабы? Биринчиден. Анда эмнеге сүйлөшкөн жоксуң? Экинчиден мен мындай айттым го, сен сүйлөшүү жолуң башка болсо, меники башкачараак. Мен көңүлүн таба турган адамдын көңүлүн таба алам. Бирок мен өзүмүн бул жагыман бир нерсени көрө албасам, мен ошол нерсени мындай ачык эле айтам, баягы сага окшоп надежда берип кармап жүрө бербейм. Анда көңүлүңдөн ачык айтсаң, эмнеге башында айткан жоксуң? Башында деле сен көңүлүң жок болчу. Өлө жагып окшойт силерге, өлө угуп отурасыздар го. Кел, бүтүрөлүчү. Уланчбек кел. Так, мен Шерболотко кошулбайсыздар да го башкага. Саламатсыңарбы, урматтуу катышуучулар, Канат мырза. Шерболот, сен ушул эфирден чыгып биз тоого барганда, минтип айткансың да, Элизанын талаптарын өзгөртүп коем. Элизанын талаптары өзгөрдүбү же ошол бойдон эле калдыбы? Элизанын талаптары өзгөрбөгөнүн мен өзгөрттүңбү деп сурай элекмин, ошо балким ичинен өзгөрттү, балким өзгөртпөдү. Анысы мага караңгы. Сен мындай уверен айткансың да, Элизанын Адылга болгон талабы башка, мага болгон талабы башка болот. Мен өзгөртөм. Биздин мамилебиз уланганда өзгөртүп коймокмун. Эмнеге уланган жок? Себеби көргөн жокмун. Значит, өзгөртө алган жоксуң да талабы. Өзгөртүш проблема эмес. Байкеге жооп берип кетейин дедим эле. Элизанын ою 100% өзгөргөн. 100% болбосо дагы какой-то пайыз өзгөрдү. Анткени Элиза туруп азыр Шерболот минтип атат, ушундай болуп атат, мындай кылып атабыз деп. Менде даже видеолор бар, Канат мырза. Экөө турган видеолорго чейин тартып алганбыз. Чыгарыш керек болчу ошолорду. Бүт видеолор
прям көзү от счастья горит да. Элизанын талабы өзгөрүп атса эмнеге мамиле токтоп атат да? Элиза, балким Элизага береттербиз бул суроону. Мен суроо берейин да. Элиза айымга бул шоуго сизге талапкер болуп, кандай мырзаны күтөсүз? Мындай кандай мырзалар жагат сизге? Менин талабым сөзүнө кармаган, өзүнө самоуверенный, анан айтканын кыла турган, анан кийин я хочу добиваться деп бир жолу жок десең кыла бере турган жигит мага керек. Бир жолу эмнеге жок десең, мен сен менен сүйлөшпөйм десеңби? Например, кыздар эмоциональный да. Алар урушуп кетет. На эмоциях все, типа расходимся, все, расстаемся дей берет да кыздар. А балдар ага карабай. Нет, все равно ты моя деп, все равно стараться эткендер жигиттер. Мен ушул жерде Элизага суроо бергим келип кетти да. Кечирип коесузлер, катуу суроо болсо. Адыл, сен намёгуңда түшүнбөсөң кайра добиваться этип эмне болбой койду? Добиваться эткен жок. Мен ошондо давай все расстаемся десем, хорошо деди, кетти, болду. Эми сен ага чейин айткан сөзүң бар да, сөзүң менен айтпадың да, мен кылган мамиле менен намёктор түшүнүш керек эле, бирок түшүнбөй койду дедиң да сен. Жо, мен прямо эле айттым, вот у меня чувство все равно есть чуть-чуть. Типа, может, попробуем десем. Все, мен көңүлүм калды деди. Я такая, ну ладно, все тогда дедим. И кольцосун кайтардым, как все видели. Элиза айымга менде да сүйлөшпө. Саламатсыздар канайсыздар. Шерболотко мындай эмем бар эле, мындай кеңеш катары да. Сен айтып атпайсыңбы? Бири-бирибизден сезим көрө алган жокпуз, сүйүү көрө алган жокпуз депчи. Сен эмнени аждайт этип аттың эле? Эгерде Элиза менен Адыл эки айдай сүйлөштү, жолукканда ошол экөө менен чогуу барып алсаң да, бир айдай сүйлөштүрүң, чогуу барып алсаң, аяктан дос катары эле болот, сүйүү катары сүйлөшө албайсың, ал экөөнүн жанынан кантип сүйлөшөсүң? Ошон үчүн мындай свиданияга чыгып атканда, жолугушка чыгып атканда сен кыз менен жалгыз болгондой бол да. Видеону башка күнү деле тарттырып кой, бирок биринчи, экинчи жолукканда өзүң жолук сүйлөш, жакшылап эт, ошондо сүйүү темасында сүйлөшсөң да болот. Анан 3 эркек менен жалгыз кызды алып барып кайсы сүйүүнү сүйлөшөсүң дейм да. Айтканың туура, айтканга кошулам. Бирок ошол жеке барып келгенден кийин биз экөөбүз деле жалгыз калдык. Киного бардык. Экөөбүз бир 4 саат чогуу жүрдүк. Экөөбүз эле. Ошондо деле достаточно сүйлөшкөнгө жетиштик биз. Эмне тарткан жоксуң? Билбейм. Биздин мобила игра ушул болгондо дейм. Анан дай бир эме да, жана эме учурунда, дем алуу учурунда болчу да. Көрсөм Шерболот бир чуркап эле бир нерсе кылып эле күлпүл көтөрүп келип бир нерсе кылып аткансын, анан ойлоп койгом да, Элизага бир нерсе кылат окшойт, бир сюрприз деген сыяктуучу. Бирок жанатан бери күтүп атам, негедир жок да. Анан Элиза уже токтойт деп атат, бияктан далай сөздөр айтылып атат. Неге ошону ушунча сөздү укпай, эгерде бир нерсе кыла турган болсоң, ошончо сөздү козгой сразу алып келип гүлүн берип, моюнтуп көңүлүн ачып туруп башка нукка буруп кетсең болмок да, сен дечи. Туура эле, эми бул жерде баарыбыз сынчыбыз, баарыбыз көрүп кеңеш айтканга устабыз, эми бири-бирибизгечи. Ал нерсени туура эле түшүнөбүз баарыбыз. Анан кийин мен ал ошол чындыгында мен гүлүм бар ушу Элизага дегенчи, бул эми кол чапкыла. Мунарбектин сөзү. Хорошо деп, ооба. Өзүңдүкүн кыла бер. Анан кийин эми Элиза экөөбүз бул сүйүү үчүн эмес, ушу Элиза просто жакшы кызык үчүн, мен чакан бир бул гүл баягы ызаныч көңүл бар экен, сүйүү бар экен эмес. Ой, актанбай эле беребиз, түшүндүк. Сен үчүн чакан болсо дагы, эми сүйүү темасын өтпөсөк дагы баягы жакшы тааныш катарында, качандан берки тааныш катарында мен жөн эле Элизанын ошол назиктиги үчүн ошол гүл. Мен ойлоп аткам гүл бергенден балким бир куплет жакшы чыгарма ырдап коебуз депчи, сүйүү үчүн эмес. Актанбай эле десе түшүндүк баардыгынчы, дос катары деле. Мындай жанагы Мирбек Атабековдун кичине бир куплет ырдап коеюн. Билемин сүйүм сага түбөлүккө сакталат, жашоонун жарык нуру бир өзүңө арналат. Сүйүмдүн ачылбаган барактары өзүң менен го. Жазгы таңдай нур таптың го, жан дүйнөмдү гүлдөттүң ай-ай, асманда жанып учкан айдай, агарып жаркыраган таңда.
Жашоодо сакталбаса да ырда сакталсын сүйүңүздө. Жүрөктө сакталсын. Жүрөктө сакталсын. Кол чаап коелу анда. Шерболот менен Элиза дагы өзүнүн талапкерин күтөт. Ошо кечиресиз. Токтоп койдум болобу? Мен дагы эми талапкер күтүп көрөйүнчү бир жолу, Сырттан келип көрсүнчү, сүйлөшүп көрөйүнчү. Макул. Элиза, сиз ошолдуй, сиз деле ошондой? Талапкер күтөсүзбү? Ооба, мен дагы талапкер күтөм. Макул. Аябай приятный ажырашты окшойт булар, Анда кол чаулар менен бардыгыбыз өйдө турабыз. Азыркы убакта талапкерлердин саны көбөйүп жаткан убагы. Бул жолкусун бул талапкер кимге келгени бардыгыбызга кызык болуп жатат бишек. Жакшы шаңдуу музыка берип койсо, биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев. 29 жашта Ысык Көл областынын тургуну Бекжан мырзаны тосуп алалы. Ассаламу алейкум, хош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Келиңиз, орнуктан орун алып бериңиз. Силер да орнуктан орун алып бериңиздер. Бекжан мырза кимге келди болду экен? Бекжан мырза, бул убакка чейин эмне себептен турмуш курган жоксуз? Биздин биринчи суроо. Убакка чейин иш болуп калды. Эмне жумуш кыласыз? Магазиним бар. Канча жылдан бери магазин иштедиз? 2 жыл болуп калды. 2 жыл. Жакшы эле болуп атабы ишиңиз? Болуп атат, шүгүр. Канча бир туугансыз? Канчанчысы? 6 бир тууган. Улусу менен. 6 бир тууган улусу. Улусу менен. Ошондо үйдөгүлөр үйлөн деген үчүн келип атасызбы же жүрөгүңүздөн чечим чыгарып ушул катышуучу менен сүйлөшүп көрөйүнчү деп чын жүрөктөн келип атасызбы? Жүрөктөн чыккан. Жүрөктөн чыккан чечим менен келип атам. Канча убакыттан бери көрүп келесиз биз жолуктогон? Башынан баштап көрүп келдим. Ал катышуучу кыздын эмнесин жактырдыңыз өзгөчө? Кайсы сыпатын? Мындай айтканда сүйкүмдүү, адамга тартып турат. Адамды өзүнө тартып турат. Бияктан мисалы үчүн канча адам менен сүйлөштү, бирок канчалык немесин бартап кете алган жок да, мындай айтканда. Эч бир эркек анын баркына жете албайт. Баркына жеткен жок да. Көрдүк ал нерсени. Ошо эфирден көрүп жүрөм дегендей. Өтө сонун сөздөр. Дароо эле айта бериңизчи. Мындай айтсаар кимге келди ойлойсуздар? Кыйгырып коюп. Мээримге. Мээримге? Жок, мээримге. Менин оюм боюнча дагы мээрим же камелет болуп атат. Бирок көбүрөөк мээримге тартып атат да. Ошол. Кимге келдиңиз? Дагы кылып эле. Мен оюмча Элизага келди, ошойт деп ойлоп атам. Дагы мындай кызыктуураак дегендейчи. Да, кызыктуураак айтсаң. Кызыктуураак мындай. Тереңирээк ойлонуп көрбөйлү да. Мага деп эле. Кызыктуу кылганда эмне балдарды айтайлы вариант кылып эми. Жок, балдар. Анда кичинекей белегим бар эле. Ошону айтып туруп анан берип туруп айтасыз. Кол чаап туралы. Өзгөчө креативди жакшы көргөн, кызыктуу нерсени кызыктуу сүйлөгүсү келген биздин Бекжан мырза бүгүн. Азырыңыз апам чайын ичип алайынчы. Мээрим. Өтө керемет. Келиңиз бул жакка учурашып. Сизге окшош дегендей ушундай гүл сизге. Карачы мындай. Көбүнчө айымдар мындай уверенный балдарды жакшы көрөт да. Мен да Бекжан мырзадан ошол сапатты көрүп атам. Мындай гүлдү берди да, бул сизге окшош, сизге. Сизге окшош, сизге деп мындай. Мээримдин жүрөгүн батыраак багындырчыдай болуп атат да. Бекжан мырза, кол чаап коелу эң сонун делек үчүн, келиңиз. Мына
Мээримдин баркына жетпеген балдар отургула эми. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келип бергениңизге күнүңүз аябай жакты. Өзүңүз да аябай жактыңыз десеңиз, толукталмак го дейт сөз. Сурооңуз барбы мээримге? Суроону мага берсин, мен жооп берейин. Чындыгын айтканда мен Бекжан Байкени тааныйм. Ошондо сүйлөшүп алып келди, кандай болгон? Жок, сүйлөшүп алып эмес, просто мындай эле тааныш болчук. Анан келип калгам билбейм. Кандай таанышсыздар? Биздин көчө жакта магазине Бар, бар. Сиз бар соода кыласызбы магазинде? Иә. Сиз мээримди физиологдук долбооруна чейин эле таанып элеңиз же ошондон кийин маани берип баштадыңызбы? Физиологдукка чейин болуш керек вроде. Физиологдукка чейин. Анан эмне себептен кечирээк келдиңиз? Экинчи сезон бүтөйүн деп калды, 5 эле чыгарылыш калды. Кечирээк ушундай болуп калды. Эме, кол бошобойт. Бирок сиз да биздин эфирди сыйлап ушул жака келип турсуз да, негизи мээримди ошо дүкөнгө келгенде деле кармалсаңыз болот эле да. Карызы барбы? Иә. Ала келип бептирдим да коюп кетти. Дептер ала кел. Жок, андай эмес. Микрофон такабайсыз. Аябай толкунданып атат Бекжан мырза, кол чаап коелу дегенсиздер, колдоп коелу. Суроолор болсо. Өзүм бир тууган жерлеринде сүйлөгүм келет, сурагым келет кайсы. Бир туугандарың бул таанышпайт өзү. Таанышпай канча жүрдүк, таанышпай койгон. Эрежени сактайт да мына. Эрежени сактаган үчүн анан ушул жака келгенге, мындай айтканда, ушул жака келген мажбур болдум да. Сырттан көңүлүн алганга мүмкүнчүлүк болбоптур да, Мүмкүнчүлүк болгон жок. Азаматсыз мээрим. Ошондой. Мындай айтканда. Бекжан Байкенин суроосуна жооп берейин. Мен 4 бир тууганмын. 3 эркек, жалгыз кыз үйдө. Бекжан Байке экөөбүз магазинине кирип барганда башында анчалык деле сүйлөшчү эмеспиз. Анан кийин бара эми бир жерде болгончу күнүнө кирип майда сурап калам, майдалып бериңизчи акча деп, анан продукта кылып калам ошол кезде. Анан салам кандай жакшы болду. Башка эчтеке жок. Сүйлөшүү деле эмесмин. Билбейм. Неожиданно. Анан бир жолу не болуп, сөз болуп калды. Номериң бербейсиң деди, же бир нерсе болгондо анан мен айттым, физиологдука барыңыз деп басып кеткем. Айла жок келиптир да Бекжан. Үйдө ата энеңиз билдиби мээримге келгениңизди? Алар не деди? Тааныйбы мээримди? Негизи айтып жүрчүмүн. Мама келгенде айтып калчумун. Мамам отурганда ушул кыз ушундай деп калып. Айтчумун да мамачы постоянно. Айткандан кийин мамам деле билет биякты, уже таанып көрүп деле калган уже. Кайсы райондо болуп калат ошондо? Кызыл аскер. Кызыл аскер. Кечиресиз, 100 000 адам жашайт, биздин үйүңүз таба албайсыз баары. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Магазини Кызыл аскерде мен да тааныйм, доске болот. 8 мартта мээримге шоколадты Бекан магазининен алып келип бергем. Ошол. Мен да келип калган билген жокмун. Мен ойлодум, мээрим чакырган окшойт депчи, анан бирок азыр мээрим неожиданно вообще күткөн эмесмин дегенден анан деп мындай. Не деп койчу эле? Жок, мээрим бир эле жолу айтты, биз жок долбооруна келиңиз. Болду, чечим чыгарып келди да, эзилбей. Неге анан бияктан болобу дебейчи. Ушундай адамдар керек да негизи. Кош келипсиң, доске. Рахмат. Шарган экөөбүз да көптөн бери доспуз да, мындай айтканда. Көп мындай канча жыл болуп калды почти? 2 жыл болуп калды, 2 жылдан бери. 2 жылдан бери мындай эле доспуздар, мындай салам. Бир жака отурабыз дейт, уже убакыт менде болбойт, же мында болбойт. Бир жака отурабыз десек ошондой. Бизде келе катышуулар сүйлөпмү, Канат мырза, сиз да сүйлөп турбайсызбы? Сиздин энергияңыздын баарын алып койгон го жанары, унчукпай эле алып турсуз.
калып кетип калат чатта сүйлөйүн десем. Жанарак эле бер десеңиз бойунан алып. Бекжан мырза кош келипсиң. Бекжан мырза менен да биз таанышып калдык, сүйлөшүп калдык. Негизи чындыгында эме экен, мындай чечкиндүү мырза экен, аябай. Экөө сүйлөшүп калганда да айтып берип атты, ошо ата энем да көрүп жүрөт, ушу мээримди, ушу мээримден кыз жагып атат, ошого таанышканы келдим. Быйыл Кудай буйруса үйлөнүшүм керек болуп атат деп жакшы ойлорун айтты негизи. Мээримге чын дилинен жактырып келиптир да. Вот даже мээримге жаман комментарий жазган балдарга менен жазышып, чалышып, алар менен урушуп, мен сестренкам болот, айтпа деп, мондай нерселеринен бери бар экен. Ошолорун көрүп угуп өзүмө таң калып калдым. Анда чын эле Бекжан мырза мээримди жакшы көрөт экен депчи. Ошондуктан жакшы экөөнүн жакшы эле бара чыкчудай, сон жуп болчудай, таанышкыла, сүйлөшкүлө, үйлөнгүлө, той. Мээрим магазини болуп калып турбайбы? Ооба, мээрим деген мен мамам аты да мээрим да. Мээрим атын өзү сыйлап өтөбүз да. Аябай эле тергеп каласыз го, өзүңүздүн атыңызды айтпай. Аябай. Ушундай бир комментарийлерди окуганда аябай жиним келди, бирок действительно жиним келди. Окуп, аягында бирөөнү аябай жаман сөз жазыптыр. Мен ал баланы личкага өткүзүп, мен өзүм сүйлөштүм. Сүйлөшкөндөн кийин ал мага келип алыптыр да. Кел дедим, адрести айтпайсың, ушунча келип алыптыр. Келгенден кийин бир мындай бою кичинекейирээк деме келди, анан четке чыгарып неметип, эми түшүндүрүп айттыңыз, э? Түшүндүрүп айттым, бирок аз калдым да, мен кичине колдор кичине иштеп кетейин деп аз калып калдым да кичине. Негизи айымдар үчүн коргоп турган мырзалар керекпи сиздерге? Жок. Болбосо мээрим жолун да бере элек, тааныш элек экөө, жолууга да чыга элек да. Менин эле карындашым бар. Карындашыма бирөө ошон жаман сөз сүйлөсө мен отура албайм, мен карап тура албайм эч качан. Бирок бул эме да. Эжесиңди деген нерсе бар. Бирок мындай нерсе да. Мээрим коомчулукка чыгып аткандан кийин сиз коомчулуктун оозун жаба албайсыз да. Ошондуктан ушундай эгерде балким тааныш уланып кете турган болсо, бул нерсеге сиз да маани бербешиңизди суранат элек да. Анан эгерде балким чогуу кетип баратсаңыздар, эгерде бирөө зыян келтирсе, албетте коргош керек да. Бирок комментарийлерди унутушуңуз керек деп ойлойм, э? Ооба, анысы бар. Түшүндүңүз да өзүңүз деле. Түшүндүм. Мээрим бүгүн чыгабы чай ичкенге? Сиздин акыркы жообуңуз болсун, эми убакыт эле созуп кереги жок. Биз жолуктук долбоору. Мээримдин кадырына эч ким жеткен жок деп, өзгөчө өзүнүн тактыгы менен, жоопкерчилиги менен келген Бекжан мырзага кол чабып коелу. Жана алкыш болсун. Азаматсыз, эң жакшы ниет менен жана чечкиндүү кадам менен келгениңиз үчүн. Эми мээрим сизге мүмкүнчүлүк берип атат чай ичкенге. Анан балким мындан ар жагын убакыт көргөзөт. Бирок кошуна экенсиздер. Мээримге карыздоо эле берип турат деп ойлойсуз продуктыларды. Кол чабуулар менен узатып коелу анда. Мээрим Бекжан. Кетти булар кызыл аскерге. Yoko Baby жалаяктары менен ыңгайлуу дүйнөнү ачыңыз. Yoko Baby жалаяктары жапон сапатындагы алдыңкы технологиянын жардамы менен жасалган жумшак, өзгөчө жана супер абсорбент менен жалаяктар. Күнү-түнү кынтыксыз коргоону камсыз кылат. Yoko Baby өзгөчө кам көрүү жана ыңгайлуу. Ушундай сонун Yoko Baby'нин жалаяктары сиздер үчүн кызматта. Балдарыңыздар үчүн. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нем жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Ал эми Арген менен Гүлнурду ортого чакыргым келип атат. Өзүңүз кандайсыз? Эмне болуп атат? Эмнеге Гүлнурду капа кылдыңыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз?
Гүлнурда ооба бир аз капа кылып алдым. 2 могу Акыркы эфирде, көчөңкү эфирде. Мындан аркы эфирде чыккан эфирде. Аркы эфирде жолукканбыз. Ошондон бери биз тоого чыгып кеттик. Ошол күн жазышканбыз, ошондон бери жазышпадык. 3-4 күн аралык өттү. Андан кийин жазыштык кайрадан, анан жолуктук. Ошол. Сүйлөңүз. Эмне деп капа кылды? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бизде билбейм, акыркы күндөрү Арген байкен көңүл жоктой эле болуп атат. Мага ушундай сезилип атат. Могу баягы бизге уже тааныштык уланып атканына уже 3 жума өттү. 3 жуманын ошо 1 жумасы такыр эле мындай жолугушуу да болгон жок. Ошонун ичинен деле бир 2 күн эле сүйлөштүк окшойт. Анда деле Арген байке жазбай, анан мен жаздым. Не болду депчи. Арген биздин бала тарынчак, аябай, балким тарынып калгандыр. Жок, кызга тарынбай эле. Ошол тарынычымды жазайын деп. Өзүңүздүн тарынычыңызды өзүңүз жазайын деп. Биякында. Бул аз мага капа болуп атпайбы? Гүлнур мага капа болуп атат. Ошол 1 жума жазышпай, чалышпай койгонубуз үчүн мен ошондон кечирим сурап бир гүл алып келдим эле, ошону берип коеюн деп. Эмне эле ушул балдар ката кылгандан кийин гүл бересиңер? Ката кылгычакты көңүлүнө алып гүл бербейсиңер? Микрофонду алып мындай сүйлөп берсеңиз гүлдө. Ошол 1 жума жолукпай, чалышпай калганыбыз үчүн ошол гүлдү алып кабыл алып коесузбу? Кичине тарынып калыпсыз, тарынычыңызды жазып коеюн. Ошол. Не кыласыз анан да 1 жума сүйлөшпөй, 1 жумадан деле гүл бере бересизби? Мамиле кандай болот ортодо? Уланабы же мындай 3 жумадан бери 2 эле жолу жолуктук дейби? Жок. Эфирден эле жолуккан окшойсуз. Акыркы жума могу, акыркы жума өттү, ошондо 2 эле жолу жолуктук. Жакшы эле го, акыркы жумада 2 жолу деген 1 жумада. Жок, жолуккан жокпуз. 1 жумада такыр. Кече жолуктук, кече жолук. Эми ал кече уже эме болуп калган. Эфирдеби? Жок. Кече күнү өзүбүзчө жолугуп тамактанып келгенбиз. Ошол. Билбейм, негизи эле акыркы күндөрү Арген байке билбейм. Эми башында бул жактан деген жаңы келип сүйлөшүп тааныштык уланып атканда башында аябай жакшы болуп аткан. Мындай көңүл буруп, мындай башкача мамиле кылып атканда, анан акыркы убакытта аябай башкача. Мындай көңүлү жоктой мамиле кылып атат. Өзүңүз эми жазса деле мынтип эме деп жазат да, мындай кандайсыз десем, жакшы, өзүң кандайсың, эмне кылып атасың? Болду да, мындай башка лишний жазылбайт. Арген балким сиз өзүңүздү кыйнап аткандырсыз. Кыйнап кереги жок да. Акыркы учурларда ооба, биринчи аябай жаккан, мен чын эле айтайын, мындай жүрөктөгү нерсеничи. Анан акыркы учурларда өзүн жүрүш турушунан кичине көңүлүм сууй түшкөндөй болду. Эмнем жакпай атат сизге жүрүш турушум? Эми жүрүш турушуңдан дегенде түнкү саат 4-тө деле тиктокто жүрөсүң, 3-тө, 5-те деле тиктокто жүрөсүң, уктубайм, эмне кылып атасың дейм да, ошо. Эми баягы уктап атып, кээде туруп калам. Ошол убакта бир карайм тиктокту. Эми баарыбыз эле карайбыз го дейм, ал адат болуп калганда баарыбызга эле. Туруп бир бардык эмелерге кирип бир сыйра карап коем. И все. Ошондо может көрүп каласыз. Сиз айттыңызбы, тиктокко таңкы 4-5те кирип эле койсоң болобу деп мындай.
айттым, мен аны айткам өкөс жолукканда эле. Айтсаңыз деле кайра эле кирип атат, Неге ушул 4 түнкү саат 4-тө неге киресиң? Ким менен жазышасың или ким менен эмне кылып сүйлөшөсүң десем, ошол учурда кирип калам да деп. Мен карайм да буну каякта высет болуп атабы же болбой атабы бүт карап текшерип турам да өзүм түнү менен иштеп калгангачы. Ошондо TikTokко киргени жакпай атабы? Жок, бул жерде TikTokко кирген эмес. Түн ичинде таңкы 4-тө таңкы 4-тө эмне кылат эми? Высет болуп, WhatsApp'та высет, TikTok'та, Instagram'да высет. Ошондо ой кетет да менде. Кызганып атасың. Ким менен сүйлөшүп атат, эмне кылып атат? Түнкү саат 3-тө эмне кылып атат эми TikTok'та эмне кылат эле? Только видео көрүп жатат, уйкусу келбесе. Күндө уйкусу келбей койбойт да. Бир күнү чукулады, экинчи күнү по-любому уйкусу келет. Мейли, экинчи күндө эле чукулады, үчүнчү күнү по-любому уйкусу келет да. Же обедке чейин уктайбы деп билбейм да. Эми ошондо мен TikTokко киргеним жакпайт а сизге? Жок, уксас. Жакпаганда эмес бул жерде. Айтпадымбы TikTokко эмне үчүн кирет депчи, эмне кылат депчи. Айтпадым мен сизге жанагындай болуп, уктап, может уктагандан кайра ошол убакта моментте туруп калам, туруп бир сыйра карап коюп, кайра чыгып кетем. Арген мырза ошондо карап кечиресиз, түшүнүктүү болду. Арген мырза сураныптыр да. Балким сиз кирбей койгонго даярсызбы? Негизи Арген мырзага жакпайт экен да, мисалы таңкы 4-5-те TikTokко кирип отурган адамчы. Эми бул да переживать этип атат да, бул келечеги бар кызбы, мындай койгон пландары барбы жашоодо же жөн эле таңкы 4-5ке чейин эле TikTokто отура береби депчи. Эми таңкы 4-5ке чейин отурган жокмун, мен айтып кеттим го. Мен кечке эле отурган жокмун. Мен караганда высет болуп атпайсыңбы, жашыл болуп. А если мен аслы кирбесең мен айтпайм да, мен жөндөн айтпайм да буну. Жок, бул негизи көйгөй деле эмес, Гүлнур. Сиз жөн гана айтып коюңуз да, мен TikTokко дайырча кире берем, ошо жактырсаң жактыр, жактырбасаң кой, бул менин оюм дейсиз. Же мен да сиздин оюңузду сыйлап, балким сизге жакпай жатса, TikTokко түнкү 12ге чейин эле кирейин деп койсоңуз болот. Ооба, негизи түшүнбөй атасыздар, окшойт мындай. Кирем, ооба, 12ге чейин кирип уктайм деп атпаймынбы? Мен ооба текшерип коюп киргенде сети болот да. Ошол нерсе жакпайт. Ошону мага айтпайсыңбы? Мен эч ким менен жазышпайм, ал жакта сүйлөшпөйм, просто карап коем сизге. Ошол убакта сизге ошондой көрүнүп калат. Ошол нерсе мисалы жакпай аткандан кийин адам деле сени сыйлап макулдоп койсо, ого теринен жактыруу сезим пайда болот да. Анан жок, сен мени түшүнбөй атасың, мен киришим керек дей берсе, бул дагы эми бир эки жолго түшкөнгө алып келет. Ошон үчүн сиз так айтып койсоңуз болот да. Саламатсыздарбы? Бул жерде Арген бир нерсени требовать эткенде сен да соответствующий болушуң керек да. Сен даже биз менен жолуккан кезде да прямой эфирде өзүң чыкпайсың го. Өзүң деле TikTok'ту жакшы көрөсүң да, аябай, анан аябай эле запрет коюп аткан жоксуңбу? Эми мага жакпайт депчи, түндө эмнеге кирип атасың деп. Жок, мен запрет койбой эле, мен анткени мен өзүм кирем. Бул нерсеге вообще запрет койбойм. Мен айтканым болгон, эмнеге түнкү саат 4-тө 5-те адам бардыгы уктап аткан учурда эмне кылып атаякта деп ошону эле айттым, болду. Мен жумушта иштеп атам, иштейт да. Түнкү саат 4 түндө иштейм да, такси кылам да. Булар мамиледе болуп аткандан кийин мырзанын кызганууга акысы бар го дейм. Ошо мен да ошону саламатсыздарбы айтып коеюнчу. Атыңыз ким эле? Бул түндө иштейт. Талапкер Айым. Гүлнурга айткым келет да. Карап атат жактырган адамын, эмне кылып атат деп. Ошо карап, издеп кирип атат. Instagram'дан карап атам, WhatsApp'тан карап атам, TikTok'тон да карап атам. Мен сүйлөп коеюн, кандай дейсиңер, Бир мүнөт. Сиз сүйлөңүз. Арген кирет, базар жок эфирге. Бирок саат убактысы менен. Тем более Гүлнур кыз киши болуп аткандай саат 4-тө туруп прямой эфирге кирем деген бул эми вообще бир жаман эле көрүнүш да. Мисалы үчүн ушунчалык эле 4-тө туруп алып вообще эч нерсе кылгың келбей атса, китеп окуу мисалы үчүн. Же болбосо бир тамактардын түрлөрүн үйрөн, мындайча айткандачы. Саат 4-тө туруп алып прямой эфирге кирген бул вообще жакшы көрүнүш эмес. Жок, мен прямойго кирген жокмун. Прямойго кирген жок. Мен прямойдо отурдумбу 4-тө? Жок, прямойдо эмес. Киргениңди айтып атам. Жок, ооба. Анан бул жерде дагы бир нерсе бар. Талапкер. Биз жолуктук. Бул жакка келгенге чейин Мунарбек менен жолуккан экен. Мунарбек менен жолуккан экен? Бул жакка мага келгенге чейин Мунарбек менен жолуккан экен. Жолуктуң беле ушуга?
Жок, жолуккан эмеспиз. Бул кызды көргөн эмесмин, биринчи жолу көрүп атам. Жок. Мен билем да, Мунарбек жолуккансың. Кыз өзү жооп бербейби? Анткени Мунарбек менден мындай кылып сураган. Атайын мынтип сураган. Үйү кайсыл жерде экен деп сураган. Анан үйүн айтсам, мен анда доске деп жүрүп койгон. Ошентип эле доске. Ошол. Силердики эме болуп тур да, Арген мырза. Мындай TikTok'та айтып атпайсыңбы? TikTok'ко 4-тө киреткен, 3-тө киреткен депчи, негизи ал уруша турганга вообще повод эмес да. Мисалы үчүн ал деген кандай десем, же 8-9 класстагы балдарымды айтып, анан ошону бир нерсе кылса, бирок деген бизге повод эмес. Арген неге кандай көңүлү жок, именно TikTok'ко шылтап атат, анткени ошо Мунарбек менен жолукту деп экөө мага чейин сүйлөшүптү. Сомнение кармап эле ошон үчүн эле сен TikTok'ты шылтап атасың да, вообще айла таппай калчу. Мунарбектин эметкенден бул жигитке деле катуу тийиши мүмкүн да, балким. Мурда сүйлөштү, бирок Мунарбектин жана антип туруп чалып туруп өчүрүп койгондон бул шылдыңдаган сыяктуу болуп калды да, мисалы. Арген намысына тийип калды да, мисалы Мунарбектин сөзү, каякта жашайт экен, мейли досум деп өчүргөнчү. Мунарбек сага да, бул каяка жеткириш менен сенин ишиң канча мисалы? Сен баягы форелдин акчасын төлө. Форелдин акчасын берип койгом давно эле. Мен кандай десем, мындай бир тааныш кызга окшошуп кетти. Гүлнур. Жок, сен просто мойнуңа алып кой, тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, ошону эле айтып кой. Тааныбайм. Гүлнур, сен балким чындыкты айтып атырсың? Тааныйсың, тааныбайсың. Ачык эле айта бер эми. Жок. Аргендин айтымы боюнча экөө тааныш эле да. Ачык эле экөө тааныш эле. Анан кийин могу эми TikTok деген нерсени сетин айтып атпайбы? Адам жакшы көрсөчү, сети болгон сайын еще түн жарымда ошондой болсочу, переживание боло берет да. Ким менен жазыша койду, эмнеге кирдим мен сүйлөшпөгөндөн кийин деген ушундай кызгануу боло берет да. Бул жөн эле Аргендин баягы жакшы көрүү сезимин эле көрсөтүп атат да. Ал эми эч нерсе же детский сад дегендер бир жагынан тура эмес. Жакшы көрдүңбү, чымын койнуңузда кысканасың керек болду. Саламатсыздарбы? Мунарбек байке, сиз мойнуңузга алыңыз, Гүлнур менен бул убакка чейин кезиккенсиз, жазышкансыз. Бул жактан таңганын кереги жок го дейм. Мен Гүлнурдун өзүнө суроо берейин. Гүлнур өзүң жооп берип койчу моуларга. Экөөң тилиң дегенде мен мисалы үчүн Давайте. Гүлнур менен такыр общениям жок да мен. Мен негизи бул тууралуу макул ушунча ачык болуп калды эми айтам. Негизи бул тууралуу мен Арген байкеге айткам. Сүйлөшкөнбүз бул тууралуу, ооба айткам. Мунарбек байке менен биз буга чейин мындай кандай десем, TikTok аркылуу таанышып калганбыз. Ошол жактан эле сүйлөшүп жазышкан болчук. Ошол тууралуу мен айткам. Мурда айткан мага, бирок ошону азыр ачыктабай. Бирок мен айткам, эми ал андай майда чүйдөлөрдү бул жака ачыктабай эле коелу деп. Сүйлөшкөнбүз Арген байке экөөбүз. Мунарбек мырза менен кандай кыз жигит максатындабы же доссуздарбы? Жок. Бир күн эч кандай. Жолугуптур, бир 10 мүнөтпү, 20 мүнөтпү ошондой эле жолугуптур, все болду. Андан башка вообще жолукпаптыр. Сизге айтып турбу аны? Айткан, мен просто ошону азыр Мунарбектин өзүнөн угуп ушул жерде ачып, угуп билип алайынчы дедим да. Билип алайын десем, жолук. Ал тарына турган нерсе эмес экен го бирок. Мен кошула кетсем болобу ушул жерден? Ачыгын айтып сизге. Мен эстедим, биз Мунарбек экөөбүз болуш керек болмойбу, жолукканда. Негизи мындай точно бетин караган эмесмин, бирок деген жолукканбыз да. Мунарбектин машинасында экөөбүз отурганбыз, анан барып жолугуп эле мындай сүйлөшүп эле, үчөөбүз болгонбуз, болду. Андан кийин барып үйүнө кеткен да, андан башка лишний эч нерсе болгон эмес да ал жерденчи. Мындай кызгана турган, бир нерсе кыла турган эч нерсе болгон эмес, ошон үчүн ойлонбой эле койсоң болот да. Сизди тапкычакта сүйлөшүп атат да. Азыр сиз менен сүйлөшүп жүрүп жолукса Мунарбек менен, анда туура эмес болуп калмак. Гүлнур айым, ошондо сиз биринчи Мунарбек мырза менен сүйлөшүп көрүп, көңүлүн билип алып, отказ кылгандан кийин Арген мырзага келдиңизби?
негизи бизде Мунарбек байке менен эч кандай мамиле болгон эмес. Эч кандай сүйүү тууралуу эч кандай мамиле болгон эмес. Бул жерде эч ким менен сүйүү боло элек силерде? Жок, просто эле таанышканбыз. Максат эмнеде? Жөн эле TikToктон таанышып калганбыз. Эми жолукканда да бир жумуштар менен же бир максатты көздөй жолугабыз да турабы, адам менен адам? Мен сүйлөп кетейинчи эми. Мен деле эсимден чыгып кетти бул окуячы. Где-то февраль беле же январь беле? Март, апрель болчу. Жок, кар бар болчу, короче, кар бар болчу. Жок, эми сөзүңөрдөн жаңылганда Канат мырза кандай дейсиз? Мен азыр актанганда уже эчтеке эме болбойт да, просто талапкерлер кээ бирде келгенде тандап алып, кээ бирөө менен сүйлөшүп келип алып, анан могу вариант боло берет окшойт деп келет экенсиңер, чынындачы? Жок, мен мисалы үчүн бир нерсени айткым келип бул жерденчи. Мен бул окуя мен эсимден да чыгып кетти. Ал мезгилде Канат менин жанымда бар экен эле. Азыр Канат айтып атпайбы? Ошол кыз эмеспи деп. Мен деле тааныган эмесмин ушул убакка чейинчи. Азыр айтсам мен өзүм шокмун да. Эми бул актанган эмес, бул реально ошондой да. Мисалы үчүн мен Гүлнур менен сүйлөштүм деп эсептебейм да ал нерсеничи. Эми бул мага чейин болгон нерсе экен. Бул нерсе уже калды деңизчи, бирок ушундай ой келет экен, могу түнкү саат 4-5 жүргөнүнөн, может башка бирөөлөр менен жазышып жүргөндүр деген ой келди. Мен ошондуктан ошол нерсени TikTokта айттым. Эми TikTok эмес, башка жактарда деле, может WhatsApp, может Instagram дегендейчи. Эч ким менен сүйлөшпөй элемин мен азыркы убакта, эч ким менен жазышпай элемин. Ишенбесеңиз TikTokторду текшертем. Бирок сизде деле мен мындай сизде деле сыртта сүйлөшкөн бирөөңүз барбы деп ушундай ойлор келип атат мага деле. Мындай бир жолу эмне болуп, экөөбүз чогуу отурганбыз прямойдо. Андан кийин чыккандан кийинби телефонуңузду кармайын дегенде монтип жулуп алып алгансыз да. Мындай жазышкан бирөөңүз барбы, может? Эми бул менин телефон, мен колдонгон нерсем да, эми башка бирөөгө менин уруксатымсыз бербейм дегендейчи. Ал жакта жаман ой кылганга болбойт. Балким Арген мырза досу арманын айтып жазат, эч кимге айтпай турган. Бир туугандары жазат, ошондон ал жерде сөзсүз түрдө эле кыз болушу мүмкүн эмес да. Башка да секреттер болушу мүмкүн. Эми мен бул жерден эч нерсе деле көргөн жокмун. Ооба, мына Гүлнур мына ачыктап, мына адамгерчилик катары айтыптыр. Мен Мунарбек мырза менен сүйлөшүп бир жолу жолуккам 20-10 мүнөттөгө айтыптыр. Эмнеси бар экен Арген? Жок, болду, эч нерсе жок. Мен азыр жолугуп аткан сыяктуу эле айттыңыз да, сиз аябай арман кылыпчы. Балким сиз өзүңүз эле айтаттырсыз, мындай мага жакпай атат Гүлнур. Мен токтотоюн, өзүмдү кыйнагым келбей атат. Ушундай болуп атат да. Өзүм да тердеп кеттим. Менде эч нерсе болбой койду да. Сезим ойгонбой атат да. Биринчи башында жакшы көрө симпатия болду. Сүйлөшүп көрдүк, өтө жакшы, өтө сонун болду. Андан кийинки убакта эмнеге жазбай койдум, эмнеге чалбай койдум, ушул себептерден улам жазбай, чалбай. Эми ал шултоо деле эмескен, болгон эле жактыруу сезим болбой калыптыр. Бирок Гүлнур өзү келип жоопкерчилик менен сиз менен сүйлөшкөнгө аракет кылды. Бизде Гүлнурдан эч кандай ката тапкан жокпуз да. Ооба. Демек бул сиздин сезимиңиз десек болот, э? Ошондо тааныштык уланабы же токтойбу? Гүлнур айым айтсынчы биринчи. Сиз чечүүчү болуңуз да. Анткени эгерде сиз калат уланат десеңиз, Гүлнур айым калат эфирде, токтойт десеңиз Гүлнур айым менен коштошушубуз керек. Ошон үчүн чечүүчү сиз болушуңуз керек. Арген байке, өзүңүздүн эмеңизди угуңуз. Эмне деп атат? Жан дүйнөңүздү. Жан дүйнөңүздү угуңуз. Эки жоопко тең мен даярмын. Кимде? Азыр жок деген чечимге келдим.
тааныштык токтойт ошондо, Гүлнур айым, буга сиздин жообуңуз? Арген байке чечим чыгарды. Сыйлайм мен деле жок деген. Бирок Арген мырза ушундай капа болуп калган жоксузбу? Мындай адам катары жакшы адам экен сиз ойлогондой эле. Ооба, адам катары аябай жакшы адам. Сыйлайм. Капа болгон жокмун. Рахмат. Эми бул жерден Аргенге дагы биз ыраазычылык билдиребиз, анткени талапкер убактысын коротуп келгенден кийин сезимим ойгонуп кетөбү деп ушунча мамилесин кылды. Бардыгыбыз күбө болдук. Арген, балким сиз да өзүңүздүн теңизди табасыз деген ойдомун. Ал эми сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда биз Аргенге талапкер күтөбүз. Келиңиздер, ордуктардын ордуна отуруңуздар. Эскерте кетсек, 23 июнга чейин биз жолуктук расмий баракчасында күндө Йоко Бебинин сынагы өткөрүлүп турат. Ким биринчи жана туура суроолорго жооп берип жана Йоко Беби менен биздин расмий баракчабызга катталган болсо өнөктөшүүбүздөн белек утуп алат. 23 июнга чейин сизде чоң мүмкүнчүлүк бар, урматтуу көрүүчү. Бир гана НТС биз жолуктук баракчасына жана Йоко Бебинин өзүнүн баракчасына катталып койсоңуздар, жеңиш сиздерде болот. Ал эми биз бүгүнкү чыгарылышты алдыга карай улайбыз. Дагы бир биздин талапкерибиз Нарын областынан келген 30 жаштагы Улан мырзаны тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум. Хош келипсиз. Келиңиз. Ордуктан орун алып бериңиз. Нарын областынан келген Улан мырза, дагы бир жолу куш келипсиз. Өзүңүз жөнүндө кыскача түшүндүрүп айтып берсеңиз, толкундан отасызбы же сиз жашоодо жылмайбайсызбы, кандай? Жок, жашоодо анча көп деле тамашакөй эмесмин да. Бирөө эгерде тамашаласа тарын кыласызбы эле? Жок, тамашаны көтөрө аласызбы? Көтөрөм да. Бирок мындай өзүңүз тамашалабайсыз, Жок, тамашалайм мен деле. Дем орто да. Орто. Турмуш курдуңуз беле ушулга чейин? Жок, турмуш кура элекмин. Чын сөз. Ооба. Эмне себептен үйлөнгөн жоксуз? Карьера деп жүрдүңүзбү же өзүңүздүн теңизди таппай атпайсызбы? Үйлөнгөндө ошо болуп элат да, анан эми убакыт саат чыккан жок да. Анан эми тагдыр экен да, ушундай убакыт саат болбой калды. Эмне жумуш кыласыз? Тигүү тармагында иштейм. Канча жылдан бери? 6 жылдан бери. 6 жылдан бери. Демек бул эң сонун кесип, өзүңүздүн кесиңизде демек профессионал болуп калыптырсыз анда. Баарын эле билем. Канча бир туугансыз, үйдүн канчанчысы болосуз? 7 бир тууганмын, экинчиси болом да. Экинчиси? Үйдөгүлөр билеби бул жака келатканыңызды? Жок, билбейт. Бул айымдын өзгөчө эмнесин сыйлап келдиңиз? Эми өзгөчө болгондо мындай караганда көпчүлүктүн арасынан эми жаккандар иргелип калат го, ошондой көзгө түшкелди да. Канчадан бери көрүп атасыз? Биринчи сезондун ортосунан баштап. Эмнеге кеч келдиңиз анда? Негизи буга чейин деле келейин дегем, анан кайра эле өтө чыгынбай атып эле ушул болуп калды да. Чыгынган жокмун да, чыгынсам келмекмин. Чыгынбай иш менен алаксып кетип эле анан эми дагы мындай чечим чыкты да. Кимге келди ойлойсуздар? Кыскача. Менин оюмча Гулизага келди деп ойлоп атам. Кармелита айымга келди го дейм. Мен да Кармелита деп ойлодум. Кимге? Кармелита. Рахмат. Саламатсыздарбы? Гулизага келди деп ойлойм. Адыл, сиз сүйлөп коюңуз, сиз унчукпай эле калдыңыз го. Талапкер келгенден унчукпай да кой.
Кармелитага келди калып атам мен дагы. Гулиза, келиңиз, кимге келдиңиз? Сразу эле айтып бериш керек Ооба, да. сразу айт. Гүлизага келгем. Кол чабуулар болсун анда. Гүл бар эле тапшырып Ооба, бир букетиңизди арнап. Гулиза айымга дагы да талапкерлер келип жаткан убагы. Негизи Гулиза ошо акыркы талапкерлер менен жолукканда мындай өтө эле серьезный, күлбөгөн, мындай өтө строгий балдардан аябай коркот экен да. Бул жашоодо да ушундай болуп калабы депчи. Биз да сиз күлбөсөңүз, эчтеке ачылбай атсаңыз, балким Гулиза дагы коркуп аткандыр да. Анан кичине мындай жылмай аласызбы? Мындай жакшынакай эле жылмайып турбайсызбы? Ушундай жылмайып. Эми сиз бул жака кыз сурап келип атасыз, ошондуктан кичине жылмайып, көңүлдүү болуп мындай, Суроолоруңуздар барбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бул жакта Мундарбек менен Жанара экөө шыбырашып жакшы укпай калдым вообще. 30 жашта экен, 7-1 тууган экен, үйдүн экинчиси экен. Тегүү тармагында иштейт экен. 6 жылдан бери. Негизи балдарда кандай сапаттагы балдарды мындай баалайсыз да? Ачылып сүйлөңүз. Сиздер да катышуучулар суроо бериңиздер, талапкерге бериңиздер. Ошол биринчи өзүнө ишенген, келечекте үй бүлөсүн багып кете ала турган, сөзүндө турган, кызга жакшы мамиле кылганды билген, ошондой мырзаларды баалайсыз. Баалайм. Ошол сыпаттар барбы сизде? Менде бар, ошол сыпаттар бар. Жакшы. Кайсы жерден болот элеңиз? Мен Оштон болом. Сиз кайсыл жерде турасыз? Нарында или бул жакта? Бул Бишкекте турам. Кийин үйлөнүп калсаңыз кайсыл жакта турасыз? Үйлөнүп калсам Бишкекте турам. Саламатсыздарбы? Бул Гулиза чыгармачыл адам да. Чыгармачыл адамдарды чыгармачылдар жакшы түшүнөт да. Анан ошол сферасын баягы түшүнүү менен же болбосо бир колдоо көрсөтүп турасызбы деген суроо да. Анан кийин буга сизге чейин бир талапкер келди. Ал жаман көрөт экен мындай сфераны. Бирок ошол эле суроо сизге да. Чыгармачыл жолун улантууга сиз баягы түрткү берип, жардам берип тура аласызбы? Негизи чыгармачылыкка жакшы эле карайм. Колдойм да. 100% деп деле айта алам да. Колдойм да. Анда окшошуп кетчүдөй эле пара болуп көрүнүп атасыңар. Анан кийин азыр Гулизайым үйүңүз барбы деп суроо берип, баягы действительно пока үй жоктор, үй ала электер, мындай морально сынып калышы мүмкүн да. Жок. Да, бул нерсени биз туура түшүндүк. Жок, мен үйүңүз барбы деген не жаман жери бар? Жок, бул жаман суроо эмес, жакшы эле суроо. Болгону баягы айрым балдар ушундай болушу мүмкүн да. Анда эми биз убакытты созуп кереги деле жок. Тааныштыңыздар да. Сурооңуз барбы Гулизага? Жок. Сиздин сурооңуз барбы? Кандай дейсиз? Ооба же жок деп өзүңүздүн жообуңузду берсеңиз болот. Сиз эки жоопко тең даярсыз да? Ооба, даярмын. Эки жоопко тең. Ооба, таанышып көрөлү. Кийинки чыгарылышта Гулиза дагы мына өзүнүн келген талапкерине урмат сый көргөзүп, таанышып көрүүгө, билип көрүүгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Ушул аралыкта эми биз да сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өзүңүздү болушунча жакшы жагынан көргөзгөнгө, жүрөгүнөн орун алганга аракет кылыңыз. Ал эми кол чабуулар менен биз Гулизаны жана ошондой эле биздин талапкерибиз Улан мырзаны эфирден сыртка чыгарып коелу. Ушундай сонун маанайда Арген мырзага талапкер болуп келип, өзүнүн тактыгын жана ошондой эле келген нерсеге жоопкерчилик алып, Арген мырза болушунча жакшы көңүл буралган убактысын арнаган Гүлнур айымга кол чаап коелу, апамдын чайы.
апам чайын ичиңиз мүнүстөлөр менен. Жана ошондой эле жүрөгү ачылбай жаткан Аргенге да апам чайын берели, балким жүрөгүңүз ачылып кететтир, Жана казарманын профессионалдуу музыканты Эрлан Тогузбаев мырзага да беребиз. Сиз бар НТС телеканалында биз жолуктук долбоорунун өзгөчө жагымдуу музыкалар бар. Жана ошондой эле калганыңыздарга рахмат деген белекти. Урматтуу көрүүчүлөр, эфирден алыстабай турабыз, бизде дагы сонун жаңылык бар. Ушул жерде турган букетти мен алайын. Бул букетти Айсулуу айымга Амантур деген мырза берип жиберди. Айсулуу айым, дагы бул жакта таң калтыра турган нерселер аябай көп болот. Жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, бул белек менен эле биз токтоп калбастан, Амантур мырза да биринчи букетти бергенде ал Москвадан болот. Бирок жана ошондой эле Москвадан дагы бир Санжар деген мырза ушул белекти Айсулуу айымга берди. Буну кызыңызга, буну сизге. Сизге. Токтоп тургула. Жана ошондой эле ушул жерде турган букетти Айсулуу айымдын сырлуу күйөрманы берип жиберди. Токтоп тургула. Бул эле токтоп калбастан ушул базаны адыл сыртка чыгарып койсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай Айсулуу айымга негедир кандай десем, Москвада болуп, бирок жактырган Айсулуу айым менен таанышам деген мырзалар көп болгондуктан белектерин берип жиберип атат. Бирок мында биз менен эле бул менен токтоп калбастан, биз да катышуучуларга өзгөчө белегибиз бар. Биз жолуктук долбоорунун күйөрманы жана ишкер айым өзү уктабастан, азыркы жаштар мода кылып коет го, мисалы жана клубника с шоколадом. Биздин Диана айым берүүдү кол чаап койгула. Мына жалпы урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоорундан кайрадан сиздерге ысык салам айтабыз. Экинчи сезондун аякташына дагы бир жолу эскерте кетсек, бизде 5 эле чыгарылыш калыптыр. Ушул чыгарылыштан кийин бизде 2 ай эс алуу болот. 3-чү сезондо дагы буюрса көрүшөбүз деген ойдобуз. Ал эми 3-чү сезонго кайсы катышуучуну алып каласыз? Биз сиздерге да мүмкүнчүлүк бергендиктен 27 июнь, 28 июнга чейин добуш бергенди унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков, биз жолуктук долбоору бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен.